Salam dostlar. Mına mese kayradan men Zuzu Kachiyeva Life Coach. Anda aldın ala like sıranam. Ayağında olsa kommentari жазып, bölüşüp degендей. Basa жазылганды да unutpаңыз. Анан коңгурону да басып койсоңуз, улам жаңы видео келгенде сизге жаңы видео чыкты деген эскертүү келип калат. Ийгиликтин үчүнчү ачкычы бул тең салмактуулук. Тең салмактуулук деген эмне? Бир нерсеге тең кароо, бир нерсес ашы чаап кетпеш керек, бир нерсес жетишпей калган болбош керек. Ошондуктан бүгүн ушул теманы карап кетебиз. Кээ адамдар орусча айтканда трудоголикпиз. Такыр убакытыбыз жок өзүбүзгө. Бүт убактыбызды үй бүлө, бала чака, кошуна, тууган тушкан жана жумуш жана дагы башка нерселерге бөлөбүз. Бирок өзүбүзгө эч качан убакыт бөлбөйбүз да. Ушундай адамдар болуп бөлүнөт. Кээ адамдар болсо тескерисинче абдан зеригишет. Зериктим деп эле ким менен сүйлөшөрүн билбей, эмне иш кыларын билбей, убактысын кантип өлтүргөнүн билбей жүрө берет. Ошондуктан тең салмактуулук деген сапат бизге абдан керек. Мисалы, кандай адамдар зеригет? Максатсыз, учурду баалабаган, кыялсыз, мүмкүнчүлүктөрдү көрбөгөн жана колдон калбаган, эмне иш кыларын билбеген ушундай адамдар көп зеригишет. Тескерисинче жанагындай трудоголиктер көп иш кылып аткан болушат, көп нерсе менен алек болуп аткан болушат, бирок алар дагы кээ бир маанилүү нерселерди өткөрүп жиберишет. Мисалы, биздин ар бирөөбүздө ушундай адат бар. Өткөн чак менен жашайбыз. Жалаң өткөндө болгон окуяларды эстеп жүрүп, ойлонуп жүрүп, кайрадан ойлонуп, ошол менен жашайбыз. Учурда болуп аткан нерсеге көңүл бурбай калабыз, байкабай калабыз. Кээ бир адамдар болсо келечек менен жашашат. Мен келечекте жакшы жумуш тапканда, ийгиликтүү же бактылуу болом, келечекте мен бул максатыма жеткенде бактылуу ийгиликтүү болом, келечекте мен пенсияга чыкканда эс алам, ошондо мен ийгиликтүү болом жана өзүмө көңүл бурам дешет. Бирок таң калыштуусу, пенсиядагы адамдар да айтышат. Биз учурунда көп нерсе баалабай өткөрүп жиберген экенбиз. Көрсө, чыныгы жашоо бул учур чак менен жашаш. Азыркы учурда, бүгүнкү мына ушул моментте сиз өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Сиз эмне кыла аласыз ушул жагдайда? Өзүңүздүн бактылуу болушуна кандай салым кошо аласыз? Ийгиликке жетүү үчүн же ийгиликтүү көрүнүү үчүн же ийгиликтүү болуу үчүн эмнелерди кылып атам, эмнелерди кылсам болот деген мына ушундай суроолор абдан жардам берет экен. Өткөн чак бүттү, өттү, кетти. Аны кайрадан эске салып, кайрадан ошол менен жашоонун эч кереги жок. Келечек дагы келе элек. Дагы биз билбейбиз кандай болот келечек. Ошондуктан эң туурасы ушул учур чак менен жашоо. Учурдагы бар нерсени баалоо жана келип аткан мүмкүнчүлүктөрдү тутуп калып, ошолорду колдон кое бербей, колдонуп, андан достор, анда эмесе лайфхак сиздерге. Ийгиликке жетүү үчүн бир максатыңыз болуу керек деп көп жолу айтып жүрөм. Ошол максатты күндөн күнгө бир кичинекей кадамдар менен жасоо зарыл. Ошондо гана сиз максатыңызды аткарасыз, ийгиликке жетесиз. Эң жакшысы, колубуз бошобой жатса дагы, убакыт жок болуп атса дагы, биз өзүбүз үчүн 30 мүнөт убакыт бөлсөк, бул эң сонун убакыт болуп саналат экен. 30 мүнөттү дагы 3кө бөлүп койсо болот. Эртең менен 10 мүнөт, түштө 10 мүнөт, кечинде 10 мүнөт. Мисал катары келтирейин. Сиздин максатыңыз бир чет тилин үйрөнүү.
чет тилин үйрөнүү үчүн ошол 30 мүнөттү сиз өзүңүзгө арнаган болсоңуз, келечекте ошол чет тилине сүйлөп калуу үчүн бүгүндөн баштап эртең менен 10 мүнөт, түштө 10 мүнөт, кечине 10 мүнөт бөлүп койсоңуз, сиз жакын арада ал чет тилине сүйлөп баштайсыз. Бул жөн эле мисал келтирдим сизге. Ар башка ийгиликтердин баардыгы ушундай методикага негизделиш керек. Биринчиден тынымсыз күнүгө, экинчиден керектүү бир убакытты бөлүп коюу. Ошондо ийгилик өзүнөн өзү асмандан келип түшүп калбайт. Ага жетүү үчүн дагы биз ушундай кадамдарды жасашыбыз керек. Андан тышкары биз бүгүн тең салмактуулук жөнүндө сүйлөп жатабыз. Туурабы? Эмне үчүн ийгиликтүү адамдар үчүн маанилүү? Себеби адам баласы максат жүгүрүп, жанталашып, окат иш деп жүрө берсе, өзүнүн жаштыгы кандай өтүп кеткенин байкабай калат. Жашоо, өмүрдүн, жашоонун учур чактагы болуп аткан сонун мүмкүнчүлүктөрдү көрбөй калат. Ошонун аркасынан адам түшүнбөй калат. Кантип картайып, анан өмүр ушинтип эле бүтүп калабы деп өзү жашоосуна өзү таң калып, убакыттын кандай тез өтүп кеткенине таң калып отуруп калат. Эгерде биз тең салмактуулук менен жашообузга карасак, мисалы 30 мүнөт максатыбыз үчүн коюп койдук, дагы бир 30 мүнөт өзүбүздүн денебизди кам көрүү боюнча, өзүбүзгө көңүл буруу боюнча, же эс алуу боюнча дагы бир 30 мүнөт коюп койсок, анысы деле биз же 8 саат иштейбиз жумушта, же үйдө отурсак бала чака менен 24 саат бою баланы карап отурабыз, турабы? Бирок алар уктап аткан маалда убактыңызды өзүңүзгө бөлсөңүз болот. Же болбосо иштеп аткан болсоңуз, тыныгуу учурунда, эртең менен ишке чейин, кечинде иштен кийин ушинтип отуруп сиз тең салмактуулукка үйрөнөсүз. Эгер адам баласы чындап өзүнө көңүл буруп баштаса, анан кылган иши дагы, жашап аткан жашоосу дагы маңыздуу болот экен. Адам баласы өзүн четке кагып, өзүнө көңүл бурбастан кыла берсе, бир күнү же ооруп жатып калат, же ким билет, бир кырсыкка учурайт, же ким билет, депрессия болуп, колунан эч нерсе келбеген сезимде болуп, эч нерсе кыла албай, ооруп, больницага жатып калат да. Азыр ушундай окуялар абдан көп. Азыр көпчүлүк түшүнө баштады, депрессия деген бул олуттуу оору экенин. Ошондуктан тең салмактуулук абдан зарыл. Сиз мисалы бир күнүңүздү бул кичинекей өмүрдүн образец катары элестетиңиз. Биз орто эсеп менен 75-80 жаш жашасак, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин. Ошол сыяктуу бир күн дагы ошол биздин өмүрүбүздүн образеси болуп саналат экен. Эртең менен күн чыкканда төрөлгөндөй, ойгонгондой, Анан күндүз жашообузду кандай өткөрөбүз, анан кечинде уктаганы кетип атканда өлгөндөй. Ошондуктан ар бир күндү маңыздуу жашап жатамбы? Ар бир күндүн кереметтерин көрүп жатамбы? Ар бир күндө мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, колдонуп, ийгилигиме кадам таштап жатамбы? Ушундай суроолор бизди тең салмактуулукка үйрөтөт же жардам берет десем жаңылышпайм. Менин автордук курсум Абдан бактылуу айым аттуу курсума чакырам. Жазылыңыздар. Бул жакта менин WhatsApp, Telegram же комментарийге жазыңыз, катышат элем деп. Ал курс, бир айлык курс. Ошол курста дагы ушундай көп лайфхактарды, көп тапшырмаларды, көп техникаларды үйрөнөсүз жана жашооңузда колдоносуз. Ошонун аркасынан да адам өнүгүп өссө, адам туруктуу бутунда турса, эмоция жактан болобу, билим жактан болобу, рухий жактан болобу, моралдык жактан болобу, анда ийгиликке жетүү тезирээк болот. Себеби күч кубаттуу адам көп ишти бүтүрөт. Ачка адамга караганда. Ошо сыңары менин аба курсум сизге көп ресурс берет, көп күч кубат берет, билим берет, жана мотивация берет. Ошондуктан жазылыңыздар, келиңиздер. Алдын ала курска жазылгандарга ар дайым 10% арзандатуу кылып берем.
Анда зериккен адамдар үчүн лайфхак. Зериккен адам эмне кылса болот? Эң биринчи кезекте сиз бала чагыңызда ким болгуңуз келчү же эмне жасагыңыз келчү, ошону эстеп жан дептериңизге отуруп жазасыз. Бул бала чактагы кыялдарыбыз негизи абдан жакшы чоң роль ойнойт биздин жашообузда. Андан соң жазгандан кийин ал жакта ошол кыялдарды кантип максатка айландырсам болот деп сиз арасынан бирөөнү тандап максатка айландырыңыз. Демек, максатка айландыруу деген ошого фокус кармап, ошо иш жүзүндө аткарууга умтулуу дегенди билдирет. Аны иш жүзүндө аткаруу үчүн биз кадамдарды жазабыз. Демек, күнүгө 30 мүнөт ошол максатка жетүү үчүн, ошол максатка керектүү нерселерди жасаймын деп чечим чыгарыңыз жана жазып коюңуз. Биринчи кадам, экинчи кадам, үчүнчү кадам деп. Анан бир күнү ийгиликтүү болуп чыга келесиз. Кандай гана сонун нерсе. Биз азыртадан аракеттер жасасак, берекетин ошол келечекте көрөбүз. Анда эмесе достор, кубанычтамын кайрадан сиздер менен көрүшүп, пикир алмашып, эмки ийгиликтин ачкычы 4-чү сериясын эмки көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. Сак саламатта болуңуздар.